далеко не уходим, не прячемся, все вместе. Потом на обед нам привезут плов, сделаем пикник на берегу озера. Окуу жайдын алдына чогулган окуучулар кубануу менен көгүлтүр Ысык-Көлдүн жээгин тазалоого даярданышууда. Алардын максаты көл жээгин иретке келтирүү. Тазалык иш-чарасына 400дөн ашуун окуучулар, 50ге жакын мугалимдер активдүү катышты. Бул акция менен Кыргызстандын, Ысык-Көлдүн Кыргызстандын жашоочуларын тазалыкка үндөйт элек. Анткени үчүн азыр сезон башталып келатат. Адыкайчылар келип, аркасынан өзлөрү тазалап кетсин деген эле ниет. Ысык-Көлүбүз бул деген Кыргыздын бермети болот. Ысык-Көлүбүздү сактайлы, ошол. На двоих один мешок. Тетиги, бияк жак бүттү тазаланып, тетек жакка баскыла. Шембиликке катышкандарды мугалимдер шайтан араба менен мынтип көзөмөлгө алууда. Анткени пландалган массалык ишембилик оң жыйынтыгын бериш керек. Биздин лицейден азыр 2-нчи курстар практикада, 1-нчи, анан 3-нчү курстар келди, 400дөн ашык окуучу. Азыр дагы келатышат да. Анан 45-50ге жакын мугалим, мастерлер, администрация менен кошкондо. Ача пристанга караганда чоң. Территориясы аябай чоң. Ошон үчүн балдардын баары мына активдүү, жакшы сонун иштеп берип атышат. Видите, вот тут стекла. Тоже собирайте их. Окуучулар менен агартуучулар көлдүн жээгин мелтиретип иретке келтиришти. Алар жер сууга толгон желим баштыктар, бөт өлкөлөрдү жыйнашты. Мындай саамалык кесиптик окуу жайлардын арасында 5-нчи ирет уюштурулуп жатат. Бул көлдүн тазалыкты сактап, мусорлорду чогултуп, таштандыларды алган себеп менен келдик. Негизи биздин максатыбыз көлдү таза кармасак, өзүбүз да таза болобуз. Мен деген сөзүмдү азыр Исхак Разаковдун сөзүнөн баштагым келип атат. Бул мен таза болсом, сен таза болсоң, коом дагы таза болот демекчи. Мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн иш аракетине жоопкерчиликтүү болуп, өзүн таза алып жүрсө, бул коом дагы таза болот деп ойлойм. Аз деген жаштар эмес, каарыгандар деле булар андай кылбай эле. Ошондуктан биз неме болуп атат деп ойлойм, пикир болуп. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүздүн ишибизге тыккан болуп, өзүбүз таза алып жүрсөк, мен коом дагы таза болот деп ойлойм. Ысык-Көлдү сактайлы ураанынын алкагында уюштурулуп жаткан иш-чара эми Ананев айылындагы номер 82 кесиптик лицейдин өкүлдөрүнө узатылды. Эртең алар жалпы жааматы менен Ысык-Көлдү сактайлы акциясын улантат. Жазгүл Сатаева, Илич Касыйынов, Ысык-Көл жаңылыктары.